24 майда ороза айт намазы аянтта жана мечиттерде окулбайт. Бул тууралуу муфтияттын маалымат кызматы кабарлады. Коронавирус инфекциясынын жайлуу коркунучу бүтө электигин эске алуу менен элибиздин саламаттыгы жана коопсуздугу үчүн илдеттин мындан ары күчөп кетүүсүнө жол бербөө максатында жума намазы убактылуу окулбай тургандай эле 24 майдагы ороза айт намазы аянттарда жана мечиттерде окулбайт. Ошондуктан туура түшүнүү менен кабыл алып, берекелүү ороза айт майрамын жалпыбыз үй бүлөбүз менен үйлөрдө майрамдайбыз. 24 май күнү таңкы саат 7:00дөн 7:30га чейин КТРК телеканалынан Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтии Максатбек Ажи Токтомышевдин ороза айтка карата куттуктоосу жана кайрылуусу болот деп жазылат маалыматта. 25 майдан тартып спорт залдары, машыгуу залдары, фитнес клубтары жана бассейндердин иштөөсүнө уруксат берилди. Алар санитардык гигиеналык эрежелерди сактоосу кажет. Мисалы, мекемелерди дезинфекциялоо, администрация жана телөө кызматкерлеринин бет кап, кол кап кийүүсү, ар бир кардар үчүн санитайзер, антисептикалык каражаттарын орнотулушу, ошондой эле санитардык аралыкты сактоо боюнча атайын белгилердин коюлушу талап кылынат. Спорт борборлоруна тайпалык, жамааттык спорт түрлөрүн, атай кетсек, футбол, күрөш, бокс, баскетбол жана башка өткөрүүгө тыюу салынат. Бир гана адам менен жакын байланышпаган жеке спорт түрлөрү менен санитардык аралыкты сактоо менен гана иштесе болот. Мындай маалыматты Бишкек шаарынын мэриясынан билдиришти. Саламаттыкты сактоо министрлиги коомдук транспорттун иши боюнча убактылуу санитардык эпидемиологиялык эреже иштеп чыкты. Ага ылайык коомдук транспорт жүргүнчүлөрдү орундуктардын санына жараша салышы керек. Автоунаанын салону ар бир каттамда тазаланып турушу зарыл. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев маалымдады. Талаптардын аткарылышын көзөмөлдөш үчүн атайын рейд жүрүп турат. Эрежени бузган автобустун, троллейбустун жана кичи автобустун иши токтотулат. Учурда транспорттук компаниялардын жетекчилерине тиешелүү санитардык эпидемиологиялык талаптар боюнча маалымат берилди. Буга чейин өкмөт 25 майдан тартып шаар ичинде каттаган автобустардын, троллейбустардын жана кичи автобустардын иштешине уруксат берилерин жарыялаган болчу. Каналга катталып, акыркы жана так маалыматтардан кабардар бол.